таасирленгеним биринчи өзүмдүн атам мугалим болгон, анан ушул мага кыргыз тили адабиятынан берген эжем, класс жетекчим, ошол эжекемден да аябай таасир алгам да. Мындай өзүнүн оюн айткысы келген болсо, ошону толук баяндап бере алышпайт да. Мындай учурда албетте зээнибиз кейит. Балдарды ошо китепке кызыктыруу аябай кыйын болуп атат. Университетти бүтүрүп кайсыл жерде иштеп атсаң дагы бул кыргыз тили мамлекеттик тил. Арыз жазуунун өзү кыргыз тилинен башталат. Мен кыздарга бир эле сөздү айткан болчумун. Кайсыл жерде болбогула, ушул 7 дубандын кайсыл айында болсоңор дагы, эгер мугалим болсоңор, бардык жерде силер үчүн жумуш орду бар деп айткан болчумун да. Андан сырткары өзүм үстүмөн иштеп, али күнгө чейин дагы эле окуп келем. Баягы оюн сабагыбызды өтөбүзбү эжеке деп ушул күткөн окуучулар бар да. Ошол ар бир баланын кыялы болгондой эле мен дагы кичинекейимден эле ошол негизи өзүмдү ушул мугалимдик кесипти көргөм. Мен таасирленгеним биринчи өзүмдүн атам мугалим болгон, анан ушул мага кыргыз тили адабиятынан берген эжем, класс жетекчим, ошол эжекемден да аябай таасир алгам да. Ошол эжекем баскан турганы, өткөн сабактары, сүйлөгөн сөзү мага аябай жакчу да. Анан ошол кичинекей кезимде эле биз ойногондо мен эжеке болом, силер мени угуп тургула деп ошол кичинекей досторубуз менен ошентип ойночук. Негизи ошол мен кичинекейимдеги балалыгымдагы элестеткен мугалимдерди мындай башкача көрөт болчумун да. Окуучулары ошол учурда эле көчөдөгүлөрдү эле аябай сыйлап, биз жанагы эжебиз келатса мындай жолду бошотуп алдынан мындай тороп өткөн учурлар болбойт болчу да. Аябай сыйлайт болчу, сый мындай жогорку деңгээлде. Эми азыркы учурда жакшы мугалимдик кесипти аркалап, бир топ ийгиликтерди аркаладык, бир топ кичинекей балдарга ошол сабаттуулугун жоюуда, өз кесибин тандоодо аларга туура жол көрсөтө алдык деп ойлойм. Азыр бүгүн силер менен айтмакчымын ушу өмүр жана чыгармалар боюнча ошол алган эле билимдерибизди кайра кылат экенбиз, бекемдейбиз, дагы кеңейтебиз. Ким экен? Толгонай. Бул биринчи азаматтар. Булчу? Гүлсара. Бул дезертирлер. Ким эле? Исмаил. Азаматсыздар, эми оюнду баштайбыз. Оюн 5 категориядан турат. Силер көргөндөй, ар бир категорияда 3төн суроо бар. Биздин мектепте окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Биз кыргыз тилинен сабак берсек дагы, бирок негизинен балдар орус тилинде ой жүгүртүп калып таанышат экен да. Биз кыргыз тилин мындай өстүртүүнү беребиз, тереңдетилип окутулбайт. Бул дагы ошол бир жагынан аксаса керек деп ойлойм. Балдар негизинен сөздөрдү айтып, сүйлөмдөрдү кураштырып айта алышат, сүйлөй алышат. Бирок эгерде ушул мындай өзүнүн оюн айткысы келген болсо, ошону толук баяндап бере алышпайт да. Мындай учурда албетте зээнибиз кейит. Азыркы учурда биз Z муунунун балдарын тарбиялап атабыз. Бул балдар ушул китеп окуганга жок, бирок техниканын өнүккөн заманда бир учурда эле бир канча маалыматты аябай бат өздөштүрүшөт экен. Бирок бат эле өздөштүрүп, аны кайра эле бат эле унутуп калып атышат да. Китеп окуу боюнча ата-энелер менен азыркы учурда мен алган классым 5-класс, ата-энелер менен алдыда мына 3-черикте китеп окуу сынагын өткөрөйүн деп турам. Ошо ата-эне менен балдар биргеликте китеп окуп, ошол китептер боюнча анан тест тапшырышат. Алдыда бул боюнча койгон пландарым бар. Анан аларга кызыктыруучу белектерди дагы бердик. Балдарды ошо китепке кызыктыруу аябай кыйын болуп атат. Ал үчүн ушул мотивация иретинде биз өзүбүз эле жаныбыздан белектерди камдап беребиз. Мондой мисалы бизде кыргыз тили майрамы 23-сентябрдагы, ошондой эле адабият күнү, мына ошондой майрамдарда балдарды катыштыруу, ушундай өздөрүнүн оюн айтып берүү, же болбосо көркөм окуу, мына ошол конкурстарда мындай өтө эле көп каалаган окуучулар жок да. Мына каалоочу окуучулардын саны аз негизи. Ошол окуучуларга мотивация берип, мисалы эртең эле университетке барганда, же болбосо башка университетти бүтүрүп кайсыл жерде иштеп атсаң дагы, бул кыргыз тили мамлекеттик тил. Кыргыз тилинде биринчи эле арыз жазып, арыз жазуунун өзү кыргыз тилинен башталат деген мотивацияларды берип, ошол кызыктырганга аябай аракет кылабыз окуучуларды.
Кыштын кычыраган шилдесинде Инкамал апай балдарга кайсы жылуу арал жөнүндө сабак өтүп жатты? Туура жооп. Цейлон аралы жөнүндө көрөлү. Азаматсыңар. Эми тандоо укугу силерде биринчи топ. Кайсы категорияны тандайсыз? Каармандар 2. Каармандар 2. Согуштан качкан качкын. Исмайыл көрөлү. Исмайыл азаматсыңар. Ушул мугалим болуп эле эмгектенбестен ушул бир топ долбоорлор менен дагы иш алып барам мектепте окуучулар менен бирдикте. Ошо Жайзет Германия кызматташтыгынын ушул 9-класстардын окуучулары үчүн 5 тепкичтүү кесипке багыт берүү боюнча модель бар болчу. Ошол сабактарды өтүп, Түштүк региондо тренер да болуп 5 жыл катар иш алып бардым. Мына ошондо бизде баягы калыптанып калган көз караш боюнча ошол кыздар үчүн бул кесиптер ылайыктуу, мырзалар үчүн бул кесиптерди ылайыктуу деп көрө билчү экенбиз да. А биз буга ушул калыптанып калыптыр да көз караштарыбыз. А көрсө ошол мырзалардын колунан келген иш ул айымдардын деле колунан келет экен. Аларда деле билим бар, аларда деле жөндөм бар экен. Мына ошол сабактарды өтүп атып дагы ошол тренер болуп атып дагы бирок мен кыздарга бир эле сөздү айткан болчумун. Кайсыл жерде болбогула, ушул 7 дубандын кайсыл айында болсоңор дагы, эгер мугалим болсоңор, бардык жерде силер үчүн жумуш орду бар деп айткан болчумун да. Ошого мен мындай аялдар үчүн мугалимдик кесипти мындай аябай ушул сонун кесип деп билем. Дүйшөн бул ошо иштеген барган айылында алардын карыялардын бардык айылда жашаган адамдардын сөзүн укпай эле алардын балдарын алып сабак өтүп аларга билим бергиси келген, көрсөтүп өзүн эл эмне дейт деп жашабай турган адамдар сезилди да магачы. Айылдагы жашагандарды сабаттуулукка таккан адамдардын бири. Дүйшөн биринчи мугалим деп ошон үчүн баарыбыздын эсибизде калды. Мен бир окуучум Турцияда окуйт болчу, ошол жака бюджеттик орунга келип, Турцияда окуп атат. Ошол окуучум сизди көрүп кеткени келдим деп келиптир. Анан каяктасыз деп байланышка чыгып калгандыгынан баягы эле өзүмдүн каанамдамын. Анан келди, эч нерсе өзгөрбөптүр, сонун мектепти аябай сагындым эжеке депчи. Анан сизге кичине белек алып келдим деди, шириндиктерди алып келдим деди. Бул да болсо ошол балким ал ошол биз ушунчалык таасир бербесек балким бизге келбесе деле болот болчу каалоосу. Демек келгени ошол биздин кадырыбыз бар, бизге сыйы бийик деп түшүнөбүз да. Эсинде калыптырбыз деп түшүнөбүз. Бардык сабактарды эжеке интерактивдүү түрдө өтөт, кызыктуу өтөт. Сабактын аягында бардык жыйынтыктап, бардык өткөн темаларыбызды жыйынтыктап акырында эжеке бизден сурайт да. Кийинки сабакты эмне кылайлы, кантип өтөлү, силердин оюңарды айткыла деп сурайт бизден. Ошо менен биз ар бир сабагыбызды, кийинки сабактарыбызды биз кызыктуу өзүбүз кылабыз да. Эжеке ошо биз айткан сөздөрүбүздү эске алып, ошону кайра кийинки сабакка кайра ишке чыгарат да. Ошосу мага аябай жагат эжекедечи, эжекебизде. Биздин эжекелер, кыргыз тилинен эжекелер адабиятты абдан жакшы өтүшөт. Сабактарды креативдүү, презентацияларды даярдап, балдар кызыгып, бизди уксун, билим жакшы алсын деп аябай сабактарга жакшы даярданат. 10-Б класс болуп биз Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма, Жамиля жана Данияр ушундай чыгармаларды биз образ менен аткардык. Ушул ачык сабакты биз бир жумада даярдандык. Жакшы өттү деп ойлойбуз. Анткени бизге келген адамдар аябай сыныктанып, бизди жакшы баалап кетишти. Ошол биз Тынчтык жана өнүгүү институту менен быйыл 3-жыл болуп атат. 3 жылдан бери иш алып барабыз. Мектеп окуучулары менен кыска мөөнөттүү долбоорлорду ишке ашырабыз. Саясий көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү долбоорунун үстүндө иш алып бардык. Бул да кыска мөөнөттүү долбоор. Мында ошол форум театр аркылуу социалдык көйгөйлөрдү ошол көрүүчүлөргө алып чыгуу. Форум театрдан ошол балдар айткандай эле ошол башка театрдан өзгөчөлүгү бул жерде катышуучулар ошол көйгөйдү ошол каармандар менен бирге чечишет. Камера, мотор. Баштайбыз.
все-таки решил, я не буду учиться, я не хочу здесь жить, я ухожу из этого дома. Форум театрды өтүү боюнча азыркы учурда аябай көп бизге сунуштар түшкөн. Ошол социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында дегенде эле бизге форум театр койгонбузда ата энелерден да катышуучулар аябай көп келген. Мындай театрларды ошол мектеп окуучуларын бүтүрүүчү класстар үчүн коюп берсеңер жакшы болмок экен. Аябай таасирдүү, аябай сонун коюп берди депчи. Анан аткарган балдардан дагы ошол жерде ошол таланты ачылган балдарды дагы көрдүк. Ошол өзүнүн аткарып аткан ролуна төп келген балдарды дагы көрдүк. Демек ушул эле биздин клубда жүрүп мындай өзүнүн оюн ачык айтпаган, тартынчаак окуучулардын ачылганы дагы байкалды клубда жүрүп. Демек ушул бир эле окуу менен чектелбестен ушундай долбоорлордо иш алып барып, окуудан сырткаркы иштерде иш алып барып, ийгиликтерди жакшы жарата алышты балдар деп билем. Ошо бул форум театрга биз ошо таланттуу балдар чогулганбыз. Ар ким активист болуп, ошо өзүбүз оюбузду көрсөтүп, бирөөнүн ордуна өзүбүздү коюп ойногонду үйрөнгөнбүз. Ага чейин ошо сценарийди түзөбүз, кийин сценарийди түзүп, сахнага чыгып, ошонун сценарий боюнча биз ойнойбуз да. Ошо баардыгыбыз өзүбүздү ошо адамдын ордуна коюп, ойноп неме кылганды үйрөнгөнбүз. Мен жеке 3 жылдан бери иштешем. Нуржуман Базарбаевна менен. Нуржуман Базарбаевна бул өтө жакшы эжеке. Бизди ар нерсеге жеткизип, алып барып, поддержка берип, көп нерсеге үйрөтөт бизди. Я хотел в Италию поступить, что мне нужно для этого? Я все документы, деньги принес. Сначала соберите все необходимые вещи, которые я вам напишу на интернете, а после чего завтра в 12 встречаемся около Аронской, там на машине я вас заберу. Убакыт табам десең бардык нерсе тапсаң болот экен. Мен биринчи ушундай жумушта иштеп, анан долбоорлор менен иштеп калышыма биринчи ушул үй бүлөмдө жолдошума колдоо көрсөтүп турат. Анан ушул мисалы үчүн мен жумуш убактым түшкө чейин болсо, түштөн кийин ошол долбоорлор менен иштөөгө убакыт табам. Андан сырткары өзүм үстүмөн иштеп, али күнгө чейин дагы эле окуп келем. Азыркы учурда балдарды сабактарга кызыктырыш мындай бир топ оор да. Анан ошол өзүм окуп келгендериме ошол балдар менен өзүм коллективдеги ошол менин кесиптештерим менен бөлүшүп турам. Анан ошол баягы оюн сабагыбызды өтөбүзбү эжеке деп ошол күткөн окуучулар бар да. Оюн сабакты өтөбүз дейбиз. Ошол сабактар балдарга жагат экен. Баягы традициялуу биздин сабактардан көрө ошондой интерактивдүү метод менен өткөн сабактар балдар үчүн аябай кызыктуу. Бул үчүн ошо ар бир мугалим өзүнүн үстүндө иштеш керек, өзүнүн үстүндө өсөм десе иштеш керек. Окуунун кечи жок дейт. Билим алуу бул ушул кайынча жаш болбосун, ошол жашыңда деле билим алсаң, анын кечи жок деп ойлойм. Ушунча жылдагы ушул иш тажрыйбамда мыкты кесипкөй котормочулар чыкты. Менден мыкты кесипкөй медицина тармагында кызматкерлер азыркы учурда банктарда иштеп аткандар бар, жеке бизнес менен алектенип аткандар бар, укук коргоочулар бар, арасында мугалимдер дагы бар. Анан ошонун арасында ошол бир кызымдын айткан такыры эсимден кетпейт, ушул окуучу кызым айтканы. Ушул мен дагы сизге окшоп ушул мен дагы мугалим болгум келет деп. Менин эсимде калган окуучулардан ушул бир окуучу кызым бар болчу. Мен ага акыркы бир 10-11 класста сабак бербей калдым. Бирок ошол кыргыз тилге болгон кызыгуум ошол сиз ачкансыз деп айтат да. Себеби үйдө ата энеси кыргыз тилден 5 алып келсең, мен сага мынча сом берем, акча берем деп койчу экен. Анан жанагы акчаны алам да анан кийин кыргыз тилди үйрөнгөнмүн дейт. Болбосо мен кыргыз тилге такыр кызыкчу эмесмин дейт. Анан жана Бишкекке алып бардым дебедимби бир окуучуму. Ал окуучу кызым айтат, биринчи киргенде ал дагы ошол немеден келген экен, 8-класста бизге Казакстандан келген экен, орус мектепте окуп келген экен. Келгенде ошол мен кыргызча билбейм дегенде мен аябай намысына тийип урушкан экенмин да.
ошондон кийин ойгонгом дейт да. Анан кыргызча анан аябай китеп окудум дейт. Көрсө баягы эмен маркумдар үнүн окуптур да. Көрсө аябай кыйналып окудум китепти деди. Көрсө биз билбеген ошол кыргыз тарыхын көп нерселерди билбей эле биз негизинен эле орус тилине басым жасап, орус тилинде көбүрөөк окуп эмне көрсө кызыктын баары бул жакта экен. Биз биринчи ошо эне тилибизди өйдө коюшубуз керек экен деген ошол жакшы пикирин айткан. Мугалим мөмөлү дарак деген албетте бул ушул биздин мөмөлөрүбүз, биздин окуткан балдарыбыз. Биз ошо шаарда болобу, ошол эгерде борборго барып калсак дагы өзүбүздүн окуучуларды жолуктуруп калабыз да. Анан ошол саламатсызбы эжеке, мен сиздин окуучуңуз элем деп келгени ушунчалык кубандырат. Демек биз кайсыл жерде болбосун өзүбүздүн мөмөлөрүбүздү ушул Кыргызстандын булуң бурчунда ошол көрүп эле жүрө берели. Баардык ошол биздин билим алган окуучуларыбыз билимдүү, илимдүү, кесипкөй, өз жолун тапкан, турмуштан жолун тапкан мыкты инсандар болуп чыкса деп баарыбыздын тилегибиз ошол. Кайсыл жерде болбосун ошол балдарыбыздын ошол саламатсызбы эжеке, жакшы жүрөсүзбү деген сөзүнө дагы эле шыктанып, дагы эле кубат алып ошол жумушубузду жашап, изденип жасап жүрө беребиз.